Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле детектив Ко бир жака шашылып бара жаткандыгын көрөбүз. Көрсө анын апасы бир канча мүнөт мурун эле көз жумгандыктан шашылып бара жаткан болуп, телефону дагы тынбай ар ким чалып жаткандыктан Ко аз эле жерден бир күчүктү сүзүп ала жаздап, жолдон дагы чыгып кете жаздайт. Бир аз жолдон чыгып барып, кайра эми гана жолго түшүп келе жатканда, жолдун жээгиндеги адам караңгыдан улам көрүнбөй калганбы, айтор кайдан жайдан пайда болгону белгисиз. Ошол адамды сүзүп алат да Ко унаасы менен айланып кетет. Нес болуп калган Ко унадан түшүп келип, жанагы адамдын тирүү же өлүк экендигин текшерип, бирок өлүп калганын билгенден кийин эмне кылаарын билбей калат. Ар жак бер жагын карап, өтө алыс эмес жерде полиция унаасынын келе жаткандыгын көрүп, коркуп кеткен Ко өлүк адамды таштандылардын арасына сүйрөп баштайт. Эми Ко эмне кылсам деп ойлонуп жатса, ага кызы телефон чалып калат да, сен мага шоколад сатып алдыңбы деп сурайт. Анда Ко кызына тез жооп берип коет да, телефонду өчүрүп, жанагы өлүк адамды бир нерсеге ороп унаасынын аркасына салат. Ко андан ары шашкалактап айдап баратып, бурулуштан бурулганда эле полицияларга туш болуп калат. Кызматкер ага биз алкоголдук ичимдиктер боюнча текшерүү жүргүзүп жатабыз деп айтып, Ко болсо полицияга мен дагы детективмин, бир эле тармакта жүрөт экенбиз. Азыр мен көз жумган апама баратам. Чынын айтсам бир аз ичимдик да ичип алгам. Жашырбай эле ачык айтайын, эми түшүнөсүң да. Жөн эле кое берип жибер деп баштаса, башка полиция кызматкерлери да жакындап келип, унаанын айнегиндеги жаракаларды жана башка нерселерди байкап калышат. Ошентип алар Кону кое бербей жатышканда, Ко сыртка чыгып, мен чынында эле детективмин, ишенбесеңер базадан текшерип көргүлө. Азыр убактымды ушинтип кармай берсеңер өзүңөргө эле жаман болот деп айтат. Бирок полициялар негедир Кого ишенбей, анын унаасынын арткы бөлүгүндө ачканга аракет кыла башташса, Ко жанталашып барып унаанын арткы бөлүгүн бекитип салат. Полициялар албетте ага каршы чараларды колдоно башташып, бирок чындап эле Конун детектив экендиги аныкталгандан кийин бардыгы Кодон кечирим сурашып, Ко болсо алардан жинин чыгара баштайт. Дал ушул кезде Конун өзүнүн жумушунда өзүнүн кесиптештерине каршы тинтүү жүргүзүлүп жаткан. Тартмалардан бир канча суммадагы акчаларды табышып, детективтерди пара алгансыңар деп күнөөлөй башташат. Бирок алар ар кандай жасалма нерселерди колдонушуп, суудан кургак чыгып, кээ бир паракорлук иштерин жашырып кетишет. Ко болсо апасына жетип келгенде өлүкканада анын денесин гробко салып жатышкан. Анда Ко апасы менен коштошуп ошол гробтун иштерине жардам берип жатса, кесиптештеринин бири ага билдирүү жөнөтөт. Алар Кого бизде атайын кызматтар келип тинтип кетишти. Албетте паракорчулук боюнча. Биз бул жагын эптештиргенге мүмкүн болду. Эми ар бирибиздин унаабызды текшерип жатышат. Сенин унааңда кээ бир илинчектер жок беле, тазалап кой. Алар бүгүн текшеришет деп айтканда, Конун жан дүйнөсү дүркүрөп, унаанын жүк салгычында жаткан өлүк денени эстеп эмне кылаарын билбей калат. Ошондо ал өлүк кананы тазалап туруучу чоң аба түтүгүн көрүп, түтүктүн аркы башында болсо өзүнүн унаасы токтоп турганын эстеп, ага бир шумдуктуудай ой келет да, ошону ишке ашырганга аракет кыла баштайт. Бардыгын даярдап бүткөн соң Ко ошол жердеги өлүк кананы караган адамга, мага бир саат убакыт бериңиз, апамдын жанында отуруп ичимдеги муңумду чыгарып албасам болбойт деп айтат. Анда өлүк кананы караган адам бул шарларды эмне үчүн алып алдыңыз деп сураса, Ко бул шарларды атайын кызы үчүн сатып алгандыгын айтат. Ошентип амал көйлөнгөн Ко ал шарларды камеранын бетине тосуп салат да, кызынын жөргөлөгөн Жокер оюнчугунун жардамы менен аба түтүгүнүн аркы башындагы арканды өзүнө чейин сойлотуп келет. Ал буга чейин эле өлүк адамды аба түтүгүнө тыгып, ага арканды байлап койгондуктан, арканды тарткылап отуруп бир канча убакытта өлүк денени ичкериге алып кирип алат. Дароо эле апасы жаткан гробту ачат да, тигил өлүк адамды да ошол жака салып, кайра гробтун капкагын такылдатып жаап жатканда, өлүк кананын кызматкерлери ичкериден кандайдыр бир үндөр чыгып жаткандыгын айтышып эле, өлүк кананы караган жетекчисин чакырышат. Ко болсо иштин баарын бүтүрүп отуруп калганы менен, эми гробтун ичинен кандайдыр бир телефонго коңгуроо келе баштайт. Сыягы ал жанагы өлүк адамдын телефону болсо керек. Шашылып жатып, Ко аны дагы карабай калыптыр. Ошентип өлүк кананын жетекчиси эшикти ачып ичкериге кирип келип, дал ошол учурда Конун бактысына гробтун ичиндеги коңгуроо дагы токтоп калат. Ко өлүк кананы караган адамга ыраазычылыгын айтып билмексен болуп чыгып кетип, эртеси апасын жерге берип жатканда дагы ошол гробтун ичинен телефондун коңгуроосу угулат. Бирок көпчүлүк ага маани бербей эле иш чараны бүтүрүшөт. Ошентип бул ишти эч кимге билгизбей бүтүрүп кеткен Ко жумушуна баратып, так кесилиште токтоп турган полиция унаасын көрүп калат. Эч нерсе болбогондой барып эле алардын унаасын сүзүп, эмне бурулушка туруп алдыңар деп полицияларды күнөөлөйт да, алардын камсыздандыруу компаниясынын жардамы менен унаанын айнегин жана башка тетиктерин оңдотуп алат. Жумушуна дагы жетишип, кыскасы эми болгон ишти такыр артында изи жок бүтүрүп, мындайча айтканда кынтыксыз эле кылмыш ишин жаап кетти окшойт. Ошол күнү алар 2 мүнөттөн соң өзү эле жарылып кете турган бомбанын экспериментине да катышышат. Эртеси алардын жетекчиси аларга бир сүрөттү алып келип берип, Ли деген адамдын сүрөтүн көрсөтүп, бул адам кылмыш кылып киши өлтүргөн.
азыр болсо издөөдө болгондуктан качып жүрөт. Биз ушул адамды кармашыбыз керек деген тапшырманы коет. Бирок Ко ошол Ли деген адамдын сүрөтүн көргөндө эле токтоп калды. Анткени сүрөттөгү Ли дал ошол Ко сүзүп өлтүрүп алган адам болчу. Детективдер тобу менен изилдөөлөр боюнча анын үйүн таап барышып, бирок албетте кылмышкер үйүндө жок болуп чыгат. Башка детективдер үйдүн ар кайсы жерлерин тинтип жатышканда, Ко жолдун жээгине чыгат да дал ушул жерден ал Лини сүзүп өлтүргөнүн эстейт. Ошентип турса ал жерге полиция кызматкери да келип калат. Көрсө ал полиция кызматкеринин айтымы боюнча кимдир бирөөлөр полицияга билдирүү жөнөтүшкөн. Дал ушул жерден кимдир бирөө унаа менен адамды сүзүп, андан соң кылмыш болгон жерден жашырынып кеткендиги жөнүндө маалыматты айтып, дал ушул иш үчүн мен тигил камераны текшерүүгө келдим деп айтат. Ошондо жогору караган Ко карагайдын башында камера тагылып турганын көрүп, дагы бир жолу денеси дүрдей түштүбү айтор. Бул жолу дагы тез эле айлакерлигин көрсөтүп, биз детективдер ушул жерде изилдөө жүргүзүп жатабыз. Бул камера эми бизге керек болуп калды. Эгер кандайдыр бир нерсе байкасак, биз полицияларга сөзсүз билдирип коебуз деп айтат. Бирок баары тең эле Ко ойлогондой болбой. Полиция кызматкери менен детектив кесиптештери ошол камераны чогуу текшере башташат. Текшерип жатканда Ко аларды ар дайым алаксытканга аракет кылып, бирок болбой эле Чой деген детектив кесиптеши бир нерсени байкап калды окшойт. Бирок видео бүдөмүк болуп калгандыктан Чой унаанын биринчи гана санын аныктап калгандарын аныктай албай коет. Ошентип эртеси күнү Ко жумушунда отурган кезде ага белгисиз бир номер телефон чалат да: "Мен сенин Лини сүзүп өлтүрүп кеткениңди көрдүм. Сен аны унаага салып алып кеткенсиң. Анын денесин кайда жашырдың?" деп сурай баштайт. Анда кайрадан корко баштаган Ко: "Деги сен кимсиң?" деп анын чалууларына жооп бербей коюп, бирок ошол бейтааныш номер кайра эле чала берет. Акыры Ко кайрадан телефонду алса, телефондун артындагы адам сүйлөй баштап, Конун өздүк маалыматтары жөнүндө көп маалыматтарды айтып бере баштайт. Анда Ко деги бул ким болуп кетти деп башы катып эшикке чыгып, сыягы жакын эле жерден Кону көрүп жаткандай сүйлөп жаткандыктан айлана тегерегин карап, телефон менен сүйлөшүп жаткан адамдардын баардыгын текшере баштайт. Бир кезде телефондун артындагы адам өтө коркутуу сөздөрүн айтып өчүргөн соң, Конун бир адамга көзү түшүп, телефондун артындагы адам менен ошол бейтааныш адамдын сүйлөп бүтүп телефонду өчүрүүшү бир убакта дал келип калат. Ким чалып жатканын түшүнгөн Ко дароо эле ошол жакта өзү чуркап жөнөп, ал адам болсо таксиге отурат да камырабай жөнөп кетип калат. Ко дагы унаасын айдап ошол таксинин артынан калбай жүрүп отуруп, жол тыгынга туш келип калышканда бейтааныш адам кайрадан телефон чалат. Ал адам Кодон жол тыгынында турасыңбы деп сураганда, Ко анын билип калганын түшүнөт да унаадан түшүп чуркап жөнөйт. Бирок таксиге жеткенчекте эле унаа катуу жүрүп кетип калды. Кийинки көрүнүштө биз ошол бейтааныш адамдын полиция мекемесине келгенин көрөбүз. Ал өз бөлмөсүнө кирип формасын кийип чыккандан кийин гана биз анын Пак аттуу кайсы бир полиция бөлүмүнүн жетекчиси экенин түшүнөбүз. Конун кесиптеши Чой болсо Линин телефонун кайра изилдеп жатып, Линин телефону көрүстөндөрдүн арасында экенин билип, бирок так кайсыл жерде экендигин такыр аныктай албай жаткан болчу. Ошентип эртеси күндөн баштап Кого кечээки бейтааныш номер кайра чала баштайт. Ко бир жолкусунда телефонду алып, "Менин башыма эч кандай кылмыш ишин таба албайсың, анткени эч кандай далилиң жок. Билгениңди кылып ал" дегендей кылып канча жолу телефон чалса дагы албай жатты. Дал ошол учурда эле лейтенант Пак ошол детективдердин бөлүмүнө кирип келет да, Кону кайра чапкылап, "Эмне телефон чалсам албайсың?" деп кыйкыра баштайт. Анда жүрөгү оозуна тыгылып калган Ко бул лейтенант Пак экенин, аны элдин баары таанышарын жана ошол эле учурда ага тынымсыз телефон чалып жаткан адам ушул экендигин түшүнүп калат. Конун кесиптештери эч нерсени түшүнбөй эле эмне болду деп туруп калышса, лейтенант Пак Конун атын сурап, кайра күлүп жайнап эле кечирип сурай баштайт. Ал детективдерге "Мени кечирип койгула, сыягы мен бөлүмдөн адашып кеткен окшойм. Ишиңерге ийгилик" деп айтат да даараткананы сурап ошол жака кирип кетсе, албетте Ко чындыкты билгиси келип дааратканага кирет да ичинен бекитет. Алгач өзүнө ишенимдүү болгон Ко дароо эле лейтенант Пакка кол салып, экөө мушташа баштап, бирок лейтенант Пак күчтүү болуп чыгат. Аягында Пак Кого: "Сен жанагы Ли деген адамды каяка жашырып көмсөң дагы, ошол жактан мага казып алып келип бер. Эгер айтылган убакытка чейин алып келип бербесең, анда иш башкача болот. Эгер өлүктү алып келип бере турган болсоң, анда сенин кылмыш ишиң жөнүндө эч ким билбейт" деп айтат. Анда Ко макул болуп түндөп баягы көрүстөнгө барып, ал жерди казат да Линин өлүк денесин сууруп чыгат. Бирок лейтенант Пак муну эмне үчүн кылып жатат деп таң калып, жанагы өлүп калган Линин денесин текшере баштайт. Кызыгы Линин төш жагында 2 ок тийген жер бар экен. Демек Ко Лини сүзгөнгө чейин эле ал өлүк болгон. Ошондо Ко үчүн кызыктай нерселер ачыла баштап, ал Линин чөнтөгүндөгү телефонду алат да кубаттап толтуруп, телефонду күйгүзөрү менен эле дароо кимдир бирөө телефон чалат. Ко өзү детектив болгондуктан ошол чалган номерди тийиштүү жактардан изилдеп, дароо эле ошол номердин ээсин таап чындыкты билүүгө жөнөйт. Бул кезде детектив Чой баягы унаа жөнүндө изилдеп жатып, бир канча айып пул түшкөн унааларды текшере келгенде, ал жерден кесиптеши Конун да унаасы чыгып калат. Кызыгы анын камерадан түшүп келген айып пулу дал ошол белгисиз болуп жаткан баягы кара унаанын убактысына туура келет. Ошондо Чой Конун кылмышка тиешеси бар экендигин толук түшүнүп, дароо эле Кону издеп аны кармоо үчүн жөнөйт. Бул кезде Ко болсо жанагы Линин телефонуна тынымсыз чалып жаткан белгисиз номердин ээсин таап кармап алган болчу. Ко ошол баладан Линин өлүк денеси эмне үчүн лейтенант Пакка керек болуп жатат, ачык айт деп сурап,
кайра кыйнап коркутуп жатып чындыкты билип алат. Көрсө лейтенант Пак өзү таза эмес болуп чыгып, ал ушуга чейинки өмүрүндө наркотикалык заттар менен иштеп, өзү полициялардын башында туруп алып, бирок наркотиканын тамырын терең жайган. Албетте ушундай адамдын акчасы көп болот. Пак болсо ошол акчаларын жеке банкта, өтө бекем сейфте сактайт. Дал ошол сейфтин ачкычы Лиде болчу. Ал ачкыч жөн эле Лиде эмес. Ал ачкыч Линин денесинин ичине тигилген деп айтат. Эми ушул бардык чындыкты билгенден кийин Ко кайра тезинен Лиге барып, көрүстөндө жаткан жеринен анын денесин тилип ошол ачкычты таап алат. Дал ошол учурда анын артынан кесиптеши Чой аңдып келген болчу. Чой дароо эле ошол жерден Кону кишендеп алып, унаасына салып, Ко болсо Чойго бардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кыла баштайт. Бир кезде Чой Кого: "Сен менин канча жылдан берки кесиптешимсиң? Эми сени түрмөгө тыгып мен кайсы ишти кыйратмак элем? Ошондуктан мен бул ишиңе көз жумуп коем, эмне кылсаң өзүң билесиң" деп айтат. Чой кишенди чечкенде Ко тескерисинче Чойдон жардам сурай баштап: "Мен сага бардыгын түшүндүрүп берейин, мунун бардыгын лейтенант Пак кылып жатат. Сен мага жардам беришиң керек" деп айта баштаса, лейтенант Пактын өзү кайрадан Кого телефон чала баштайт. Ал Кого унаадан чыгып бир канча кадам басуусун талап кылып, Ко бир аз жылгандан кийин эле Чойдун унаасынын үстүнө чоң контейнер кулап түшөт. Ошентип Чой дагы бир эле көз ирмемде жок болуп калып, Пак Кого: "Эми сен иштин канчалык оор экенин түшүндүң да. Мага таңга чейин Линин өлүк денесин алып келип бербесең, анда балким үй бүлөңөндө ажырап калышың мүмкүн" деп аялынын жана кызынын үнүн угузат. Көрсө бул кезде Пак Конун үйүнө барып алган болот. Үй бүлөсү үчүн коркуп кеткен Ко үй бүлөмө тийбей деп дароо эле үйүнө жөнөп, үйүнө келсе Пак ал жерден кетип калган болот. Анда Ко аялын жана кызын үйүнөн алып кетип башка бир мейманканага жайгаштырып, дагы эмнелерди ойлонуштурду белгисиз айтор бир нерселерге даярданып алып эле дээрлик таңдын атышы менен Пак айткан жерге жетип барат. Ленин өлүк денесин Пакка өткөрүп берген соң Пак Кону текшерип, денесиндеги тапанчаны алып окторун түшүрүп салат. Эми ишибиз бүттү деп Ко артын карап басып жөнөгөндө, Пак ошол октордун бирин кайра салып Кону атып жиберет. Бирок үн чыккан менен Ко эч нерсе болгон жок. Көрсө Ко дагы бир жолу айлекерлигин көрсөтүп, атайын эле жасалма бош окторду алып келиптир. Ошондо Ко Пакка: "Сен кааласаң мени ушул жерде өлтүр. Бирок эртең өзүң да түрмөдө чирийсиң. Анткени мен сенин жөнүндө бардыгын билем. Полиция болгонуң менен бүт нарко бизнестин башчысы экенсиң" деп айтат. "Мен ушунча жылдан бери детектив кызматында жүрөм. Анан ушу сенин алдыңа ойлонбой келди дейсиңби? Эгер мен өлө турган болсом, анда менин адамдарым сенин кылмыш иштериң тууралуу бир канча факты далилдерди тийиштүү органдарга жеткирип берет" деп айтат. Ошондо гана лейтенант Пак такалып калып, детектив Кону тирүү калтырганга аргасыз болот. Ал дароо эле унаасына отуруп айдап жөнөп, бирок бир канча метр жылгандан кийин эле унаасы жарылып сууга түшүп кетет. Көрсө Пак баягы үйрөнгөн бомбасын ушул жерде колдонуп, Ленин ичине бомбаны орнотот да, Лени берип жатканда 2 мүнөттөн кийин жарылуучу системаны ишке киргизип коюптур. Ошентип Ко детектив Пакты суу үстүнө чыгабы же чыкпайбы деп бир топко чейин карап туруп, андан соң унаасына айдайт да тездик менен качып кетип калат. Ал үйүнө келип тапанчасын таштап өзүн бир аз эс алдырып, андан соң жумушуна жөнөйүн деп эшикти ачса, жүрөктү түшүрүп Пак келип калган болот. Слава богу. Ошол жерден экөөнүн катуу кармашы башталып, бир канча убакытка чейин кармашышат. Экөө тең бир топ жарадар болуп, акырында экөө тең тапанчага жеткенге аракет кылып, кызыгып Пак тапанчаны алам деп аракет кылып жатканда баскычы басылып кетип, өзүнө ок тиет. Мындайча айтканда Пак күтүүсүз жерден өзүн өзү өлтүрүп салды. Ошентип ушул иштер боюнча да детективдердин өздөрүнүн бөлүмү изилдөө иштерин башташып, бирок толук кандуу изилдеп чыккан жетекчи Конун эч нерсеге күнөөлүү эмес экендигин билип, бул жаңылыкты коомчулукка чыгарбай эле коелу деп ичинен жаап коюшат. Бир четинен жетекчи жаш детективди түрмөгө киргизип, анын тагдырын талкалагысы келбедиби айтор. Жөн гана аны жумушунан өргүүгө чыгарат. Бирок Ко өзү бул иш мага жетиштүү болду деп чечкенби айтор. Кайра кайтып келбечүдө эле буюмдарын жыйнаштырып алып кеткенин көрөбүз. Эми ал үй бүлөсү жана бир туугандары менен бирге башка эле жумуш менен алектенүүнү чечип беймарал жашоолорун өткөрө башташканда, Кого баягы Ленин денесинен табылган ачкыч эсине түшөт. Дароо эле маалыматтар боюнча жеке банкка барып, өзүн Пактын кылмыштуу дүйнөсүндөгү адамдардай көрсөтүп эле, тийиштүү адамдар аны текшерип, ачкычты көрсөтүүнү талап кылышат. Адамдар текшергенден кийин ал ачкычтын жасалма эмес экендигин аныкташып, бир адам Кодон сумманын канча бөлүгүн алып кетесиң деп сурайт. Анда Ко эч сыр бербей көтөрүп келген чоң баштыгын көрсөтүп, бүт бардык сумманы алып кетем деп коет. Кызыгы анын ачкычынын жардамы менен бир чоң сейфке киргизишип, ал жактагы акчаны көргөндө болсо Конун оозу ачылып калат. Анткени бул жердеги Пактын жыйнаган акчасы Конун көтөрүп келген баштыгынан 30-40 эсе көп болчу. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.